Россиянын өзүндө ошол уколду алып басып кеткен балдарды көрдүк, результаттарын көрдүк. Анан кийин биз дагы балабызды кайдыгер карабай, балабызга кымбат болсо да ошол уколду алып бергенге жүгүрүп жүрөбүз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Сиздерге чукул кайрылуу десек болот. Максимал түрдө группа контакттары менен бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар, жакшы комментарий жазыңыздар. Атайын биздин мекендешибиз ушул Москвага келип, бир чоң үмүт менен келиптир биздин мекендештерге кайрылуу жасаганы. 1 жашар 8 айлык Хамза уулу бир өтө чоң суммадагы акчага азыр муктаж болуп туруда экен. Толук маалыматты мына Аскат агабыз берсин. Аскат агабыздар барыңыздар, тааныйсыздар. Москва шаарында маданият кызматкери мыкты тамада. Ушул агабыздын жакын бир тууганы болуп кетет экен. Ошол үчүн мына оорулуу боюнча документтери боюнча толук маалымат берсе. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргыз эли, жалпы журтчулук, жалпы Учкунбек каналынын катталуучулары. Барыңыздарга кайрылып жатканыбыздын себеби мына ушул күйөө балабыз, карындашыбыз жаш үй бүлө, жаш экенине карабай ушу Кудайдын бир чоң сыноосуна кабылып, уулу Хамза 1 жаш 8 айлык уулу бир чоң ооруга чалдыгып, ошого чоң суммадагы каражат керек болуп, ошол себептен атайын Кыргызстандан келип, мекендештерден үмүт кылып кайрылып турган учурубуз. Кыргызстандан келгенин себеби бул жакта баягы реквизит, наркы берки жактарын даярдап, камсыздап берүү үчүн келип отурат. Биздин колубузда тастыктоочу документтер десем болот. Бул ошол мына Россиядан чыгарылган диагнозу, Хамза уулубуздун бөбөгүбүздүн чыгарган диагнозунда 2-чи типтеги сыма оорусу деп чыгарылган. Ал эми бул жерде ошол чет өлкөдөн дарыланууга кетчү каражаттар көрсөтүлгөнүн тастыктаган документтер турат. Буну ошол чет өлкөдөн ушундай каражат кетет деп жибериштир. Анан жана башка дагы ошо Хамза уулубузду мына Ташбаев Хамза 07.02.2023 жылы төрөлгөн тастыктоочу документтери ошол оорусу тууралуу. Кайрылып жатканыбыздын себеби кайрымдуу мекендештерден үмүт кылып, ушул жаш үй бүлөнүн бир үмүтүн жандырып, ушулардын колуна кол болуп, бутуна бут болуп, көп түкүрсө көл болот дейт. Кыргыз эли берешен эл келебиз. Ушулардын баласы, кичинекей бөбөгүбүз Хамзанын айыгып кетишине бир салымыңыздарды кошсоңуздар деп суранып сиздерге кайрылып отурабыз. Күйөө балабыз, карындашыбыздын жолдошу, кичинекей бөбөгүбүз Хамзанын атасы Руслан өзү дагы кыскача толуктоо киргизип кетсин. Урматтуу мекендештер, биз Учкунбек каналы эч кандай бир карталарын аралашкан эмеспиз. Өзү атайын мекендештерден үмүт кылып, мына мекендештерге кайрылуу жасап, биздин студиябызга келип отурат, документтерин алып, андан сырткары ушул биз карталарын өзү айта кетсе, атайын ушул жактан Тинькофф, Сбербанк, БТБ банктарды ачыптыр. Ошо бир эле номерге улаган экен, азыр ал номер дагы айтып өтөт. Андан сырткары Кыргызстандан М-банк дагы, аз билесиздер, чет өлкөлүктөр М-банк акча которо албай атат. Сиздер единица кылып, бирдик кылып которсоңуздар, ошол жардамыңыздар түз өзүнө жетет. Эгерде сиздер ошол Кыргызстанга котормокчу болсоңуздар, мүмкүн болуш единица кылып салсаңыздар дагы булар өзү ошо акча кылып алып алышат. Азыр реквизиттер боюнча өзүнүн оозунан уксак, анан ошого адашпай которуп, аз да болсо бир салым кош койсок мекендештер. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен Хамзанын атасы Руслан болом. Биз Москвага келген себеби реквизиттерди ачып, сиздерден үмүт кылып, ушундай оорунун суммасы чоң болгону байланыштуу сиздерден суранып кетерибиз. Ушул реквизиттерге Россияда Тинькоффто 999 001 90 95 Сбербанк, Тинькофф, БТБ бардык банктар ушул номерге катталган. Руслан Р деп чыгат. Бардыгыңыздардан
Бишкектеги номерлерибиз, Мбанк номерибиз 8709 74 84 81. Мбанкта Руслан Ыры деп чыгат. Барыңыздардан адашпай салып бериңиздерди суранарбыз. Урматтуу мекендештер, ошол балабыз Хамзанын өмүрүн сактап калыңыздар. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Көп түкүрсө көл болот, тамчыдан көл куралат дейт. Сиздердин ошол ар бир жардамыңыздар өз ээсине жетет. Мүмкүн болушунча ошол Мбанк картасында ошондой эле айтып өттү, Тинькофф, Сбербанк, БТУ банк ошол эле номер колдонгон экен. Ошон үчүн ошол жака мүмкүн болушунча жардам берип, группа контакттарына бөлүшүп, ушул жаш кичинекей уулубуздун өмүрүн сактап калайлы мекендештер. Анан общий сумма канча акча керектелип атат, ошону да айтып өтсөңүз. Общий сумма ошо уколдун стоимосу ошо бир эле укол сайылат экен. Ошол укол менен бул оору, вирусный оору жок болот экен. Ошол уколдун суммасы $2 миллион. Сом менен 170 миллион сом болот экен. Бул кайсыл жакта лечение болот ошондо? Бул азыр биз чакыруу келди, Дубайга чакыруу келди. Дубайда буюрса ошол акча болсо жакшы болот. Болсо ошол уколду сайылат экен, ошол жерде каралып, буюрса жакшы болуп чыгат экен. Бул диагноз силер канча жаштан кийин билип атасыздар? Төрөлгөндө ошондой билдик. Жок, 1 жаш 2 айда билдик. Биздин биринчи балабыз бар, 5 жашта, ол жакшы. Биз басат деп жүрө бердик, анан баспай өзүнүн аркага кетип баштаганын байкадык. Ошон врачтарга кайрылдык. Врачтар анан эч нерсе таба албады. Анан Россияга анализ жибердик. Россия бизде тошто ошондой оору менен ооруйт деп диагноз коюп берди. Анан ошол бир гана Дубайда буюрса. Бир гана Дубайда, азыр ошо Дубайга пландап атабыз. Мекендештер, бул өтө чоң сумма каражат. Көрдүңүздөр, диагнозун дагы Кыргызстанда кое албай Россиядан атайын чыгарып, суммаларын кайсыл жакта өтүү жерлерин дагы бүт кагаздарын чыгарып бериптир, сүйлөшүлүптүр. Буюрса ошол сиздердин жардамыңыздан акча чогулса эле ошо бир укол менен буюрса балабыз жакшы болот деп сиздерден бир чоң үмүт кылтат. Ошол үчүн сиздер кайдыгер карабаңыздар, мүмкүн болушунча ошого жардам берели мекендештер. Ушул жаш баланын, Хамза уулубуздун өмүрүн сактап калайлы мекендештер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.